Assalamu alaikum. Аққалпақ қырғыз жұртшылығы, біз сіздер менен қайрадан Манас баяны телегөрсөтүсүнөн кезип отырған чагыбыз. Көкөтөйдүн ашы, көкөтөйдүн ашындағы Манас менен Коңурбайдын сайышы деген бөлүмгө жеткенбиз. Анда окуябызды ары жалгаштырабыз. Сайыш болот дегенде Кытайлар өзүнчө дүүлүгүп калды. Демек Манасты чыгарат экен. Байгеге 1000 жылкы сайып атса, болгон байгени ушуга сайып, өздөрү кайра ала турган болуп калган экен. Эми Манаска ким чыкмагыла? Тынч берели дегендер болду. Ушаңды салалы, чойун алыпты салалы, тигини муну дегендер болду. Калмак менен Кытай өз ара кажылдашып кетти ал ортодо. Ошентип аткан мезгилде бул сөз Коң төрөнүн өзүнө, Ала экенин Коңурбайдын өзүнө жетти. Анткени Манаска өлөмүн деген барбаса өзгө киши барабы, ажалы жеткен барбаса асили киши алабы деп таңданыш турушкан эле. Ошон үчүн тынч эле Коңурбайды деле кармап салып бербей, анын буруттун көксөгөнү ошол Коңурбай Ала экенин Коңурбайын жок кылыш. Биз алардын көксөгөнүндөй болбой, тынч байгени өздөрүнө бере берели деген сөз болуп атканда, Коңурбай бир жактан намыстанып, оолугуп чыкты. Эмне деген кепти айтып атасыңар деди. 2000 жашап өлбөгөн элиңде киши турабы, Кыргыздан качып камалып Кытайды Кудай урабы? Канча жашап өлбөгөн калкыңда киши турабы, кайгуулдан качып токтолуп калдайды Кудай урабы? Ажалым жетсе, жерге кирсем да кутулбайм го акыры. Кандай кутурган жан айтат Манасты сайышка чыгат деп. Менимче Манас чыкпайт деп отурам. Эгерде Манас чыкса, мени байласаңар болбой чыгам. Кимибиз жыгарыбызды, кимибиз жыгыларыбызды каяктан билдиңер? Чыныгы намыстын жолунда жүргөн эрлердин сөзүн айтты Коңурбай. Шуну айткандан кийин чабылбай калган алгаратын жарактап токуп, эмне үчүн чабылбай калгандыгын айтып бергенбиз. Урушууга, сайышка камданып калды. Анын камылгасына кызыгып, кайырдындын баары тегеректеп алды. Сакалат шибе болуп чогулуп барган журт сандыргалуу Коңурдун жарагына айран калып турду. Курал жарагы, кийим кечеси адамды аң-таң кыла турганчалык эле. Атышкан жоосун колоткон найзасынын темири кулач кары болоттон. Жарды сайса ешкендей, карданып бир сайса кара ташты тешкендей, бөрү тил мизин чыгарган, заар менен сугарган, кармаган пенде кубанган найзага таккан желеги 60 түрдүү болуп куулат. Сарысы бар, көгү бар, жалданган капырда салтанаттын көгү бар. Түбүндө кыргак сай болгон, аткан жандар жай болгон, ортосу болот ооз албас, бетке алганы соок албас, ат жабым жерге ок учкан, атышкан жоосу жер кучкан, тарс деген доошу жер көчүрүп тоо бузган, сүмбөсү коло жез болгон, ажалдуу жандар кез болгон, алтындан маша салдырган, атышкан жоосун талдырган, очогор кара мылтыкка огун салып даярдап, одурайган чоң коңур сайышмак үчүн аяңдап, каруу жарак шайланып камылгага киришти. Эки учун кайрып ийдирген, кыл кыял чаап чийдирген, сабыл менен саптаган, бекерче жайда чаппаган, чапканы аман таппаган байнеге алтын кылычты айбалтага кошо байлады. Бул жерде эки учун кайрып ийдирген, кыл кыял чаап чийдирген деген айбалта жөнүндө айтып атат. Айбалта менен кылычты кошо аралаш сүрөттөп айтылып кеткен жери бар да. Соот менен кыягы, соолугурун коңтөрөт согушка даяр сыягы. Самбур шымын шымданып, салышмакка тыңданып, камдуу турду. Кече Манас тополоң салганда, андай болорун күтпөй, капилет туруп алдырып койгон болчу. Жарагы бойдо жок, жаңжал ойдо жок, андан улам өкүнүштө калган. Муздай темир кийинип, лаанатка сыйынып, эми бурама темир курчанып, каарданып, сурданып, чарайына төшкө тартынып, көк темир артынып, темир тондун тышынан көк чопкутун жамынып, көк жолборстой чамынып, топчулугу бир тогуз толук шыган чоң доңуз, үпчүлүгү бир тоңуз, үтүрөйгөн чоң доңуз, үстү башын үпчүлөп, тула боюн тупчулап, карын бекем салып камданып калды.
өңі бышқан өпкөдөй, сақалының қайраты сарапты тешіп өткөндөй. Көзі сүрдүү темірдей, мұрды тоонун сеңірдей. Қыр мұрунду қызыл көз, ген көкірек жайық төш. Қытайша жарақтуу қындырдай болған алғараға мініп, оқ торылтып, бастырып, очоғыр мылтық асынып, көк найзаны қолға алып, алғарат менен шаңданып, айбатын көрген таңданып, қолындағы чоң күрсінің сауы чочойып тұрды. Қылычы белде қыңғырап, көтергенде қолында көк найзасы зыңғырап, ақ қанжар жанда шыңғырап, ач арыстандай ыңғырап, көк желегі жалпылдап, көркін көрген қалчылдап, Манас менен сайышыға талаптанып қалды. Байқабай тұрып басырық көрген өзінің ызалығына чыдабай қату намыстанғаныла. Қоңырбайдың бұл хабарын Алашбек деген адам Қошойға айтып келді. Қошой өз көзіменен байқамаққа ошол тарапқа бастырды. Қытайды аралап кіріп, Қоңтөрөгө көз салды. Ошоғыр мылтық жонында, оң құлач найза қолында, нар бурадай кеңгіріп, намыс үшін зеңгіріп, Қоңырбай сайышты самап тұрған екен. Қолындағы най алтын башы жез қанжаға тамекіні қочтап салып, қорасондан қу қойып, қорқырата бір сорып, оғыздан түтін бұрқырап, көзден жалын шырқырап тұрғанын көріп, сайышқа түшіріп тұрған батырыңар ким деп білмексен болып сұрады. Борончы Қоңырбай деп жауап берді. Анық жауапты білген Қошой, емі арғайсы батырға қайрылып отырбай, түп-түзеле Манасқа келді. Башқасынан азыр пайда жоқ әлі. Gelip öyle geyişti evin saldı. Kulunum Ermanas. Balaket boldu. Ancı beycin Koңырбай arba kurgan çoңgalday namıstanı alıptır. Butkanağa çokunup, buluttay karat dokunup, algarat minip, alkıntıp, altındı tuğulga jarkıtıp, sayıştı sabab alıptır. Alp bolmoktan döv olsun, at tartmagan jöv olsun. Pil mingeni gelse de bilgenimdi kılam dep, min gelse de kıram dep gekeni olgan. Geçe Manikerdi talaşkan uruşta özüngden korduk görüp ızalanıp kalgan eken go. Boz talawın böktörüp, bolottu nayza götörüp, ayvalta belge kıstarıp, oşoğor mıltık asınıp, gürüsü güylep, güçönüp alıptır. Emigan tesin batır, dep Koşoy tüp-tüs Manaska kayırıldı. Koşoydun gevin uğup Manastın gözünden jalın çıktı. Ayvatı aşıp, kayratı taşıp, kar yüzüne toldu. Kayratı boyga kark tolup, kaytarıp cevap vermesinden karap durdu toktalıp. Gözü jalın çok bolup, gök jolbosta yoktolup, bir toptan keyin ыңгыранып anan söz söyledi. Atandın görey, murundan biri gep aytsa, bul sayışka Koңырбай tüşöt eken dep aytsa, omoktuu gülük ak kulanı çappay koyboy ne boldum, aram ölgür baygeni tappay koyboy ne boldum. Emi attım bari çabılıp ketmedi be. Ama akıldı uzun geriniz, attı tandap veriniz. Men mine turgan at gerek dedi. Emi Manasты götüre turgan ak kuladay at gerek bolup kaldı. Başka oңой menen at götüre albayt, götürgen günde dagı sayışka tüşe albay mayışıp kalışı ıhtimal. Uşul sözden keyin Koşoy attandooga girişti. Karektүү degen attardı kamçılatıp çubatuğa saldırdı. Köpçülük de Koşoydun kanday attanday turgandığına kızıgıp, jardanıp, tаңданып, karap duruştu. Jardanganlar kalkamanın karatın jaktırıştı. Birok Koşoy anı kupuluna tolturgan jok. Birinciden karıp kalganın, ekinçiden kaçanaqtığın, üçüncüden Karajoltoyduk jagına çalıp kalgandığın aytıp düşündürdü. Sayıştan jürögü kalgan, kalaksan ekendigin de belgiledi. Ürbünün egiz karatı var ile önörlüsün baygege koşup öküm karatımında kalgan eken, al oşal atın jetilep özü geldi uşul jarayбыды. Özü Akjoltoy bolçu mal eken, birok jarışka çavaldık kılgıday. Koşoy muну da jaratpады. Kırgızdın uruğunan altın gökül degendin dagı eki atı olup, gergaşkanı baygege koşup, torgaşkası topta kalgan eken. Altın gökül oşonu alıp geldi. Torgaşka özü tulpar ele. Birok tuğuşu kaçkan mal eken, kayra betteşkende jürboy kalgıday sının gördü. Ana aytıp, göngülüne jaktırbadı. Kulununda baylanbay kuremgenden jumurunun uçunda jumuruday mayı var. Oşol mayı erise takır basbay turup kalat, tuşalıp kalat dep düşündürdü. Oşonda köpçülük Almanbettin uygulmuçak saralasın jaktırdı. Kadimki Alakengdin saralasın jaktırdı la. Anı Manas
өзі қалабай минбей қойды. Эмне үчүн минбей қойды дегенде, ушундай учурда Алмамбеттин жөө калганы жарабайт. Алмамбет жөө турбаш керек. Алмамбетке Сараладан артык мал жок, анын жан сырын жакшы билген деп жаратпай койду. Саякбай атабызда ушул Сараланы коштоп чыккан жайы бар. Көкчөнүн кара төбөл жармаңдай атын минип аңгыча алым сарык көзгө көрүнүп калды. Кошой ана алдына чакырды. Кара төбөл жармаңдай, карасыны тайгандай, не кайнаган ысыкка, бет алышкан кысыкка 40 күнү минсе ойубас, кызылы чыгып жоорубас, өркөчү бийик зерипас, өрткө кирсе эрибес, кое берсе тушабас, качкан кайып узабас, чөлгө минсе суусабас сынын билди. Ушуну жактырды. Ак куланын чоң тердикти жармаңдай атка салды эле, ал комсого келип калды. Тердиктин асты жагы шилиге, арка жагы жамбашка жетти. Анын үстүнө ак канкы ээр салынды. Куюшкан, улоң, басмайылдын ар кайсысын кыскартып, 2 карыш 4 эли тартылтып, жармаңдайды даярдашты. Башка аттардан ак кула канчалык зор экендиги жөнүндө дал ушундан эле билинип атат. Кабылан Манас кандагайды шымданып, кара боyun чыңданып, боронду күндө суу өтпөс, жаанду күндө суу өтпөс, чыйырчык алтын чымчык көз, чың бадана торгой көз, машанын мурду батпаган, чиркейдин мурду өтпөгөн, ачык түштө караса алакан жүзү көрүнбөгөн, ак күрөккө торгой көз, жакалыгы сары алтын, түймөсүнүн бар алтын, карыдан жеңи чолок, күрөккө соотун кийди. Дөөгө уста баштаган төңөлүгү 4 бөлөк купа согу баштаган, купасы кумган түбүндөй, жаактыгы сары алтын накышы кыял түрүндөй, курбусу боло тегеген, кулак түпкө теңеген туулганы башка кийди. Сайышка баатырың да даяр болду. Саякбай атабызда ушул жерден дагы бир кызык окуя айтылат. Манас баатыр сайышка даярданып турганда Алмамбет баатыр жеке кезегин сурайт. Ар качандан бир качан ала жүргөн кул эле, кылган ишим бул эле. Ушул Коңурбайдын кезегин мага берчи деп суранат. Манас макул болбойт. Себеп эмне дегенде, ушунча журт Манас чыгат деп күтүп турат биринчиден. Коңурбай мени беттеп көксөп чыгып атат. Бул биринчи себеп. Экинчи себеп, элге, журтка, көпчүлүккө, дүйнө төгөрөктүн 4 бурчунан келген элге мен кеп сөз болом. Анткени кыргыз Коңурбайдан Манасын коруп, элине келген бир Кытайды кайра Кытайга салып берди деген кеп сөзгө калам. Ан үчүн туура эмес сенин чыкканың. Ошончодон кыргыз чыкпай калып, кайра Кытайга Кытайды салды деген сөз болбосун деп, дал ушундай себептерден улам Коңурбайга Алмамбет чыкпай калды деген сөз айтылат. Ал окуя Сагынбай атабызда жок. Ошентип экөө бири-бирине беттешүүгө даяр болду. Туңша бейжин уругу Коңурбайдын башка тасы паң болгон, басташкан жоосу нам болгон деп айтат. Паң дегени мансап даражасы. Ошондой капырды беттеп, бер жактан Манас аттанды. Жарагын белге чалынып, Шаймерденге жалынып чыга келген Манаска агала сакал айгожа баштаган 70 урук мусулман жер көчүрө бата берди. Манас арыштата бастырып жолго кирди. Башына ак жоолук байлап, аны бакай менен төштүк коштой басты. Алгара минген Коңурбай айбаты журттан бөлүнүп, кап тоосундай көрүнүп, кары жүздөн төгүлүп, найзасын колуна алып бери көздөй жөнөдү. Жалпы Кытай айгай салып сүрөң кылды. Аны Коңурбайды Бускертик менен Будаңчаң коштоду. Майдан талаага келген экерен бирин-бири качырып сала берди. Сайыш башталды эми. Алардын түрүн көрүп калк чурулдады. Экөө тең бири-биринин көздөрүнүн ортосун өлчөп, найзаларын мелтирете сундурду. Экөө тең түрү калбайт деп, бер жакта карап тургандар жандарынан түңүлдү. Өлчөгөн найзалар туулганын катебине тийип, жаактарын жанып өттү. Биринчи беттештен аман калган эрендер бура тартып кайра качырышты. Бул сапар найзалар төшкө тирелди. Астында минген аттары очоюп отуруп калды.
güç menen gürсү шилтешип, болотко болот чабылганда ширенди туш тарапка шыркырады. Көргөндөр ошол ширендини эле көрүп эстеринен танды. Кылыч чабышып, айбалта салышып, акыры алышууга өтүштү. Аламан уруш эмес деген бакай менен төштүк Манасты Боскертик менен Будаңчаң Коңурбайды коштап чыкты. Найза менен сайыш кыла деп кайра кое беришти. Бул сайышты жакындан көргөндөрдүн акылы башта калган жок. Улам күчөгөн Коңурбай алтын эр кашына как жүрөктүн башына найза сайды. Эрден көтү кылтайып, үзөңгүдөн буттайып, Манас кыйшайып барып араң оңголду. Кыйга өтө бергенде кыл чачайдар ачылып, туулганын чети туура чыкчыт бети коргонуусуз экени көрүндү. Мына бул кулактын жылаңаш жери артындагы чаш чыкпаган жер, мына дал ушул жерди чыкчыт деп коет. Дал ошол жер ачык экендиги көрүндү. Башында туулга бүткөн бою темир жарак бардыгы кичинекей жылчык снайперлик мээлөө болуп атат да мындай караганда. Дал ошол жери жылаңач коргонуусуз экенин көрдү Манас. Сооттун жакасынан артылта өтүп, туулганын этек жагынан биягында туулга, башында туулга, биягында зоот, ошонун ортосундагы жылчыкка, ошонун ортосундагы болгонду дагы жылаңач турган жерге, дал ошол чыкчытка найза мылгытты. Адистигин караңыздар, эми канчалык адис болуш керек, канчалык машкөй болуш керек мун үчүн. Жөн туруп берсе мээлеп сая албай турган жерге Манас дал ушундай кызыл кыргын кара сүргүн болуп аткан эребелдин үстүндө дал ошол жерге найза мылгытып Коңурбайды аттан кулатты. Тозонго башы тыгылып, топого коңур жыгылып, көккүбө тондун этеги көпөлөктүн канаттай жайылып, чыкыйдан каны куюлуп жерге сойлоду. Көдөктүк кылган көкжалер Коңурбайдын алыгаратын коштоп алып койбоду. Жыкканна кубанып, азирет деп чуу салып, айгай салып кете берди. Саякбай атабызда дагы ушул жерде өтө бир драматикалык түрдө берилген, анткени Коңурбайдын атын коштоп алып кете бергенде Коңурбай жалдырап туруп калды дейт. Ошондо ашка келген коңурдун атын алсам оң болбос деп чылбырды ыргыта берди дейт. Сыңгылды Манас канчага кармата берди калчага деп айтып атат. Ошондо ал жактан экетеги далбактап Алмамбет сүйүнүп, соогат баатыр соогат деп жүгүрүп келаткан. Тилекке каршы ага жеткирбей, Манас Коңурбайдын өзүнө кармата берип, сайганына разы болуп кете берди дейт. Арыстан алганына кубанбай, чалганына кубанат деген макалдай болуп, Коңурбайдын жыгылганына, Коңурбайды жыкканына сүйүнүп кете берди. Ар жактан жетип келген Алмамбет ата, Манас оң бойсуң, ушул сени адам деген оңобу, адам сендей болобу, колго түшкөн коёнду кое берген оңобу, кордук мындай болобу. Акыры ажалың ушул Коңурбайдан чыгар. Катүгүн Манас, ушул алгараны эле мага берсең, Коңурбайды баш кылып бүтүн бейжинди жеке өзүм сени убара кылбай чаап келбейт белем. Бул алгара жөн эле буудан эмес, жөн эле мингич эмес. Коңурбайдын этегин эки кылып бардык максатына жеткирип аткан ушул ат эмес беле. Дегенде дагы эл койчу деп койду Манас. Ошентип Алмамбет өкүттүү ойдан калды. Бул иш кийин кандай жыйынтыкталганын билебиз. Ал нерсе Сагынбай атабызда айтылган эмес, бул Саякбай атабызда айтылат. Жыккана кубанып кете берди дейт Сагынбай атабызда дагы. Ашка келгендер Манастын кайратына таң калышты. Элемандын төштүгү менен эштектердин жамгырчы баатырды жандап чаап, ары бери атын жетелеп, ортого элге көргөзүп жеңишти даңаза кылышты. Байгенин саны 9000 болуп, анын 900-ü төө экен дейт. Башында 1000 деп айтылган. Эми 9000 экендиги айтылып атат. Кара малдан 4000-ин Манас Каңкожого карматты. Айкожо жөнүндө сөз болуп атат. Калган 5000-ин карып мискиндерге чачып берди. Чак түштө сайышка чыккан Манас Коңурбайдын тилегин ошентип сындырды. Ошентип эр сайыш бүттү. Эми Көкөтөйдүн көк туусу кайрадан көтөрүлүп, Ырамандын ырчуулу эреңиш боло тургандыгы боюнча жар салды.
Bul sapar musulman jurtu tınıgıp alıp, gün batış jurtu menen gün çıgış jurtu betleşmey oldu. Bayegege 90 kara 500 koy gamdaldı. Oşonda Kıtaydın Tungşa Nurkunan Tüp Bejindin jurtunan Şangdögör degen balban eňişti bettedi. Aldındağı mingeni aş buğdan attın inisi Kuu Çabdar. Gün batış jurtunan buga karşı döböttün batırı Çınonçuk bettedi. Astınkı erdi albayıp, üstünkü erdi dalbayıp, eki iyinin japkanday eki kulak kaldayıp, soğutun jalan giyinip, koy toru degen atın minip, gözünden otun çağıltıp, maydanga jönödü. Munun bayegege koşu yigendagi tulpары jönünde söz bolot, Çınonçuktun çiyala dep. Al emi bul sapar koy toru degen atın minip çıktı deydi. Oşentip Çınonçuk menen Şangdögör, Kıtay menen batış, gün çıgış menen gün batış, ereňişten betteşe turgan boldu. Eki batır birin-biri jeň albay, birin-biri eň albay 60 jolu betteşti. Karmagan jerden kuyulup, kara koçkul kan getip, alış albay, al getip, geç girdi. Oşonda balvanın ajratıp alуу üçin karıya güşeň Şangdögörge jetip barıp, emi eňişti toktot kıla dedi. Artınan jete bargan Akbay toktatmagıla dedi. Güşeňdin tilini alıp bejinliktin balvanı beri bastıra bergençe Çınonçuk anı atынан alıp eňip ketdi. Uşunu menen geç kirip el konak üýlerge tarady. Akbaydın aytkan gebine Kıtay öçmöndü bolup kaldı. Atayın uşunday kıldı dep oylanmıştı. Aşka gelgen eldin bir çeti Karkıranın boyunda, Karasuğunun oyunda bolsa, kaynar kaşat, 3 başat gitmenge çeyin jetse, bir çeti Kızılgıyada, tuurası Ağıyazdın aşuusunda jetigen jagı Çalbardın belinde, dağı bir jagı Tötönün beline çeyin jaygaşkan ele. Uşunça jerde Karkıranın özünde emes, arkı Kızılgıyaga çeyinki jerlerge jetip kondu deytel. Özgö jurttun barın kona kalgan kara kırgız, musulman bolgon jerine kısırak engen tay verip, kakançındın Kıtayga koyu menen uyunan bışırıp, appak may verip, jawu töşök kılgаны torgun tuvar şay bolup, gemçiligi jok gütünüp durdu. Angyça attardın geler malı dağı boldu. Attar arı garay 6 gün aydalıp, arada bir gün toktop, beri gelmegi 2 gün ele. Gele turçu günü bolup kalgandyktan arıbıp, darıbıp, jürüşüp, at atına minişip, türkün boluşup, dünya yüzü toluşup, el gozgoldu. Kıtaylardın koňtöre musulmandan at gelse joldan tosup, joboloň saluga buyruk berdi. Aldıga gelgen attardı jıguu gamılgasında boluştu bular. Öz aldınça bolgonsup, önörge karkap tolgonsup, töştük manas bolgonsup, döwletke jedep tolgonsup, dögürsüp kalışkan eken bul Kırgızda oylады. Jayına koysa gün sanap Kırgızdın dürbönü ösüp baradat. Urgan tamın tübünen kulatpasa bolbayt. Uluk koyup Kıtaydan suratpasa bolbayt. Altaydan öyde kumul, çagan, ağılık, emil, bökön, tağılık, sıyabış, urkun, ertis sularında büt kalmak. Alardı başkargan Uşan menen Karamar. Erimenin çölünde de, Güncürüş jagındağı İteçbestin gölünde de kalmak. Ildıydan gelgen 4 burut ança ağa anan emnege mınça eğri get. Aşına azap salıp, toyuna tozok salıp, aytuğa mazak kılıp, tobuna azap kılıp çantuğunu jogotuş gerek. Uşul baştan kırbasa, ubayımdı kılbasa, bir başı ösüp 3 bolor, 3 başı ösüp 100 bolor. Anlıktan dümürün kazış gerek. Kalmak Kıtaydın geňeşi uşuga toktoldu. Başında Koňurbay turdu. Kızıl çoktuğu Neskara, Nezgara dep zıçıl uçururlar bolgon, oşentip aytyla berete. Kalmaktardan Uşan, Karajaldı, Boronçu, Katkalaňdan Saykal, Soloondan Alaoke, Doňuz münöz Joloy, Tokşukerdin Boskertik, Solobonun Soröndük, Çıraştardın bedöňi, dağırlardın gödöňi bolup, jalpy Kıtay uluğu atqa mindi. Kalmaktan Sukal degen baş bolup, Orongu, Joloy, Boskertik uşaňdar öz aldınça geňeşke oturuştu. Uşaň Koňurbaýdyn bul aytkan sunuşun jaktırgan jok. At jıguu sunuşun
жактырбады. Калмактар өзүнчө Кытайдан бөлүнүп алып, дагы өзүнчө кеңеш кылышты. Ошондо Ушаң бул ишти жактырбай койду. Кыргыз менен Калмактын ортосуна от жагып, Кытай четтеп кетип калбасын, тынч туралы деп айтты. Анткени Кытай алысыраак, Калмак катарлаш жашап атат. Кийин соңу биз эле кайгысын тартып калабыз деп ойлонуп атышкан. Кытайдын жери алыс, алар кетип калат. Чектеш турган Калмакка оордугу тийип калбасын ушул тополоңдун деди. Жоболоңду Жолой Ушаңдын уудургуган оюн аягына чыгара койгон жок. Кытай менен ар качандан бир качан тилеги бир экенин билдирди. Күрөштөн жыгылып, Манастан жонуна камчы жеп, жаны ачып калганын билдирди. Көпчүлүктүн көңүлсүнбөй турганына койгон жок. Жолойго ороңго кошулду. Акыры Калмак Кытай тарапка ооп кетти өз ара кеңеште. Кытайдын журту кылкылдап, чабдардын бели былкылдап, аттардын келер жолун утурлады. Орус, Кытай, Калмак, Тарса, Жөөт, Сакалат жана башка элдер бар эле ал жерде. Алардын баары ат токточу Куу Жекендин аралында келишти. 60 киши калыс болуп, келчү аттарды күтүп турду. Куу Жекендин ылдый дайра жагы аяк башы түшчүлүк саз экен. Бая аттар тапырап жөнөй бергенде, ошол саздагы каркыра кас сындуу канаттуулар учканга жетишпей ат туягында тепсөөрүн болгон. Ат айдагандар аларды жыйып алышыптыр. Шашкеде кое берген аттар уланучу Каракумга кечинде келип калды. Колуна ак желек алган 6000 адам жолго тууралап салып, 1000 аттын баарын өткөрдү. Андан соң өздөрү алардын артынан жөнөштү. Иле суусунун ары жагында Капал деген тоо бар. Муса пайгамбардын тушунда калк кабарсыз калып, Капилет ушул жерге келген имиш. Капыл тапыл болдук деп бул тоо ошондон Капыл аталган. Аттын баары эми ошол жерге жетти. Улуу өзөн жолго салып, чабдарга жакын келгенде, өргө тарта бергенде аттардын алды көрүндү. Омурткасы оң кула, ойротто жок, чоң кула кара тер басып, камыгып, кара боюн ымыгып, сөөгүнөн суу чыгып, таноосунан буу чыгып, тарголтуктан суу чыгып. Өпкөдөгү канаты өсүп, жазылып, туяк тийген жерлери жер очоктой казылып, кара болот суулугу жерди көздөй басылып, желдей учуп бүгүлүп, каранын көргөн кара журт баш байгеден түңүлүп, жетаттын арка жагында жебедей огу кыркырап, үстүндөгү баланын жеңи чолок сур күрмөсү үзүлүп калчу немедей дыркырап, даңкандан аткан таштары төө мылтыктын огундай төбөсүндө чыркырап келатат. Эң алдыда Жолойдун ач бууданы. Анын артында төштүктүн аты Чалкуйрук. Көйгап жерин көрүп, көп мээнетти тарткан, аярдын азабын, кыярдын кыйындыгын көргөн, Нургабилдин жыйынын көргөн, Дөөперинин уюмун көргөн, 6 жандан айрылган, азап тартып кайгырган 7 жандуу Чалкуйрук жалгыз жанга таянып, аш буудандан ашсам деп калар эмес аянып, катуу келатат ушинтип. Аш буудан азырынча Чалкуйрукка жеткирчүдөй көрүнбөйт. Аркыраган арышына чаң илешпейт. Туягы тийген таштары асманга заркырап, оозунан кандуу көбүк барпырайт. Жолой билбестиктен бир күндүктерин албай калган экен. Ошонун кедергиси дагы билинет. Куйругу кулач бурулуп, капталдан тери куюлуп, коёндой кулак чапырып, даңканын көккө сапырып, байгенин алдын талашып, Чалкуйрукка жанашып катуу чуркап алган. Ач маралдай бүгүлүп, ач күсөндөй түйүлүп, көкүлү көккө шүйүлүп, үстүндөгү баланын күрмөсүнүн чаңы күбүлүп, Кошойдун чоң сарысы бул эки аттын соңунда. Катары менен будаңчаңдын салгара, музбурчактын телгүрөң удаалаш. Алардын артында семиз чабылып калган гер көкүлдүн гер кашка, соңунда Караштын аты Жаргызыл, Алыөкенин Наргызыл, Көкчөнүн Көгала. Көгаланы сайыпкер ашыгыраак байлап салган экен. Этинен оогунун сезген үстүндөгү бала эстүү көрүнөт. Көкчөнүн тилин алып өткөрө байлаганына өкүнүч кылып ыйлап келатат. Аттар ушул катарда келатат. Али байгеге марага жетилек. Марага жеткенде дагы ага чейин алмашып кетиши мүмкүн. Кандай болот? Кийинки берүүбүздө айтабыз. Ага чейин аман болуңуздар.